12 апрель. Siz акырында эч нерсени жоготпойсуз. Сакчыларды алгыла да, барып, өз билгениңердей кайтара бергиле. Матай 27-бөлүм 65-аят. Ыйса өлүп жана мүрзөгө коюлгандан кийин бир чоң ташты тоголотуп келип мүрзөнүн оозун жабышты. Фарисейлер Пилаттын алдына чогулуп, мүрзөнүн ташына мөөр басып, жана аны кайтарууга буйрук берүүсүн суранышты. Ошентип алар колдорунан келген курулай аракеттерин жасашты. Бул аракет ошол кезде үмүтсүз болгон. Азыр дагы үмүтсүз жана ар дайым үмүтсүз бойдон калат. Кандай гана болбосун, адамдар Ыйсаны төмөн түшүрө алышпайт. Алар аны өлүк бойдон кармап тура алышкан жок. Муну түшүнүү кыйын эмес. Аны өлүм кармай албагандыктан, ал өлүмдөн бошонуп кетүүсү толук мүмкүн эле. Бирок Ыйса курчоого алынып, жалган жала, мазактоо, каралоо менен өлтүрүлүүгө өзү жол берди. Атам мени жакшы көрөт. Себеби мен өз жанымды берип жатам. Мен аны кайра алыш үчүн берем. Жанымды менден эч ким тартып албайт. Мен аны өз эрким менен берем. Жанымды берүүгө да, кайра алууга да бийлигим бар. Муну мага атам осуят кылган. Жакан 10-бөлүм 17-18 аяттар. Аны эч ким төмөн түшүрө албайт. Анткени аны эч ким төмөн түшүрүп көргөн эмес. Ал өз убагы келгенде бул нерсеге даяр болуп, төмөн түшүп, басынып берген. Көрүнүп тургандай, Ыйса жакшы нерсени аткаруу үчүн жерге көмүлүп, караңгыда укмуштай бир нерсе жасаган. Кудайдын падышачылыгын бул нерсеге салыштырууга болот. Бир киши жерге үрөн себет. Ал түнкүсүн уктайт, күндүзү турат. Үрөн болсо өнүп өсө берет. Сепкен киши анын кантип өсүп жатканын билбейт. Марк 4-бөлүм 26-27 аяттар. Дүйнө Ыйсаны өлгөн деп ойлойт. Бирок Ыйса караңгыда жарыгын чачып жатат. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүн берет. Жакан 12:24. Жанымды менден эч ким тартып албайт. Мен аны өз эрким менен берем деп Ыйса өзүнүн сөөгүн коюуга уруксаат берди жана мен аны кайра алууга бийлигим бар деп айткандай, качан гана болбосун Ыйса ал бийлигин кайра ала алат. Бирок Кудай аны өлүм кишенинен бошотуп, тирилтти. Анткени өлүм аны кармап тура алган жок. Элчилердин иштери 2:24. Бүгүнкү күндө Ыйса соолу басы өмүрдүн күчү менен ыйык кызмат кылуучулук даражага ээ. Еврейлерге 7:16. Жыйырма кылым бою дүйнө курулай аракет жасап келди. Алар Ыйсаны көргө кое алышпайт. Алар аны көрдүн ичине кармай да калышпайт. Аны чектей алышпайт. Ыйса тирүү жана каалаган жагында ар дайым эркин жүрө алат. Кандай гана болбосун ага ишенип, аны менен чогуу жүрүңүз. Сиз акырында эч нерсени жоготпойсуз.